50 жаш жүздүн жарымы, 50-ге чыккан карыбы, картаң деп кыйга чыкарыба, өч эле жүрөк жалыны. Урматтуу замандаштар, эр ортону 50 жаш демекчи, агартуучу, эл аралык деңгээлде топ жарган менеджер, сүйүктүү ата Кеңеш Сайназаров 50 жашка чыгып олтурат. Эми кадимки той болгондо 2 саат кечигип башталмак. Antrak bolup al hazır biydegeni ulanıp birine biri çaptallar. Akınlar kalıp talada kuyruğu kalın koy yemek. Alemi Gençbek'in toyunda gelemet sanat koy yemek. Kadimki toyda canağı kazık artan et yemek. Gençbek'in toyunda gelemet sözdön gep yemek. Aytor tos degeninde tügönbek toktolboy turup ep demek. Emi Gençbek'te ağayım bugün 50'nün geldi kırına. 50'ge jöndöp gelgen jok mınan elinin jettin sıyına. Mende bir dost var, beni жақсы tanıgan. Menin dosum Kеңеш менен Аяшым Нургүл экөөнүн сүйүүсү жөнүндө мына 50 жылдык юбилейинде айтпасам качан айтам. Кеңеш жана Нургүл булар сүйүүнүн үлгүсү. Жакын достору катары дайыма көрүп жүрөм. Бири-бирине болгон мамилелери, алардын ушу балдарына болгон мамилелери, дайыма бири-бирин аяп тургандары, керек болсо качан болсо бири-бири үчүн мынтип жан күйгүзгөндөрү аябай сүйүндүрөт. Ал эми булардын сүйүүсүнүн сыры менимче булар ар тарабынан төп келишкен мыкты инсандар. Кеңештин мисалы үчүн алтыным дегени, Нургүлдүн дагы Кеңеште алтыным дегендери экөөнүн бири-бирине болгон баа жеткис каалоолору, экөөнүн бири-бирине болгон махабаты, сүйүүсү. Кеңешбек юбилей куттуу болсун, бар бол досум. Менде bir dost var, кетким келбей жанынан. Кеңеш агайдын апенди чалыш мүнөздөрү кайсылар дейт. Өзү апендилер дүйнөнү сактайт да. Апенди чалыш адамдар коомду алдыга жылдырат да. Кеңеште дал ушундай апенди чалыш сапаттары бар. Кээ бир учурда баягы биз волонтер катарында мындай кээ бир учурда мындай убактыбызды мындай башка нерсеге короткондой боло беребиз да. Кеңеште дагы кээде мындай бизге пайдасы жок. Кээ бир учурда биздин убактыбызды алган нерселер менен алектенгендей болобуз. Бирок мындай талдап келсең, действительно анын баягы мындай узак перспективада мындай жакшы баасы бар да. Анан кеңештин дагы бир өзгөчө бир сапаты, мындай апенди чалыш дейбизби, же болбосо башкаларда жок сапаты, мындай колунан келсе дайыма жардам берүүгө ынтызар да. Дал ушундай апенди чалыштык эмес, бирок мындай кандай бир деңгээлде баягы башкаларга кээ бир учурда мындай да, мага пайдасы болбосо не кереги бар дегендей мамиле кылат көп адамдар. Кеңеште тескерисинче. Ошол эгерде кандай бир деңгээлде кичинекей болсо дагы тигил же бул адамга пайдам тийип калса деген сапаты, мунун апендилиги дагы, мунун артыкчылыгы да айтсак болот да. Ийгилик болсун, Кеңеш бай. Бүгүн 50 жылдык юбилейиң өзгөчө бир нукта өттү. Кут болсун, 100гө чык дос, келечегиң кең болсун. Балдардын бактылуу күндөрүндө, жакшылыктарда чогуу бололу. Менде bir dost бар, көрүшпөсөк сагынам. Кеңеш агай менен Нургүл эже кантип таанышкан дейт. Бул өтө кызык суроо. Мен эсимде бар, Кеңеш айткан, Нургүл мен Аяш болот да. Нургүл Аяш менен университетте иштеп жүргөндө таанышкан. Башкача айтканда, Нургүл Аяш анын студенти болуп турган. Кеңеш анын агай болуп жүргөн. Ошондо таанышканбыз. Анан жылдызыбыз не болуп, туш келип, акырын баш коштук деп айткан. Менде bir dost бар, артык көрөм барынан. Кеңеш агай көбүнчө талаада жүрөт. Үйүнө келгенде жубайына кайсы тамакты мыктап жасап беретти. Мен эми Кеңеш экөөбүз көп жылдардан бери, 30 жылдан бери чогуу жүрөбүз eri шаркак. Анан талаада жүргөнү ал чындык. Талаада жүргөндө ал дайыма чет мамлекеттин тамактарын жеп, ошол биздин өзүбүздүн улуттук тамактарды жегенге аябай ынтызарланат, каалайт дегенде, анан мен оюмчу үйүнө келгенде дайыма плов жасап берет го деп ойлойм.
сүйүктүү жолдошумдун 50 жылдык юбилейи. Мен дагы баарына кошулуп куттуктап кетем. Как жубай катары, как үй бүлөнүн эң жакын адамы катары сизге узун өмүр каалайм. Ден соолук. Сиз мени аябай сыймыктанам. Я желаю папе здоровья, счастья и всего наилучшего, чтобы его желания всегда исполнялись, чтобы он был, долго жил и чтобы все было ему возможно. Менің бұл баламды мен өзім мақтабайым, ел мақтап есіндасын. Кичипейіл, өзі жұмшақ, өзі жақшы, чоң кичік дебейт. Бұл атам еде, бір өнем еде, бұл бір туғаным еде дебейт. Бардығына бірдей тегіз қарайды. Азырғы бұл жүріші шундай. Бұл естартқаннан баштап еле мен оқоймын дей береді де. Ал мені бізден ең кичік үккам бар еді, үккамды ертелі мектепке кетіп қалды. Чоң сумканы асынып алып. Бірінші классының оқытқан мұғалімі мұны нөлі бойда оқытпайлы бірінші классқа өткөріп қойған. Шол өзінің жаш құрағынан 1 жыл мұрда оқуды бүтіп қалды. Шундай ол анан өзі аябай тил алат эди, тил алчак эди, үйдөгү бардык жумуштарды аткарат эди, өзүнүн кичик өлкөлөрүн да карашат эди менен. Шундай өзүнөн өзү эле ушу Алла Тааламдын берген эле немеси экен, шундай болуп чоңойду. Карындаштарга да мээримдүү, өлкөлөргө да мээримдүү, колунан келген жардамын берет. Кеңеш агай кандай ата? Кеңеш агай азыр көп адамдар сүйлөдү. Ең бактылуу агай, ең илимдин, билимдин төбөсүнө жеткен агай. Бул кеңеш бир гана Кыргызстанда эмес, азыр дүйнө жүзүндө жүрөт да. Мен мындай дейт элем, кеңештей адамдар кемдеген болот. Мен Кыргызстанда мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовду аябай сыйлайм да. Себеби дүйнө жүзүндө Кыргызстан кай десе байкабаганда Чыңгыз Айтматов десе, Кыргызстанбы дегендей Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча Чыңгыз Айтматовду билет. Анан мына кеңеш агайдагы азыркы илими менен, билим менен канча дүйнө жүзү боюнча чет мамлекеттерде иштеп, өзүнүн илимин, билимин ошол жерде пайдаланып жүрөт да. Ошол. Анан кийин Сайназаров Кеңешбек Балтабаев үчүн мен айтып келет, бүгүнкү курсташтары, классташтары, жердештерди бардыгы айтып кетти. Бұл өзі Сарымоголдо өскен бала, айтып отпайбы, топозун этин жеп, топозун майын, курттун жеп өскен бала деп. Ошондой эле баягы тоо жерлерде алайда элдин сөзү бар. Улардын үнүн уккан барбы, улардын үнүн жеген барбы демакчы. Бул жигит ошол жакта топозун этин жеп, улардын этин жеп ошентип чоңойткан адам да. Анан биринчи жолу ушу Кыргызстанда мына чет мамлекеттик келген туристтерди ошол Памирге алып барып, Памир тоосунда экспедиция кылып, ошол жерге биринчи ачкан ушул бала болот да. Ошон үчүн ушул баланын аркасынан ошо азыр Памирде көп экспедиция чет мамлекеттердин бардыгы ошол жерде эс алып жүрүшөт. Şakirtlerim, çoğu жүргөн zamandaşlarım, yakın tuğanlarım, sizler benim bugün görüşüp turganımız aybay Kudayımdın keremetlerin birösü. Bugünkü gün men jönündө emес, naborot ошол адамга болгон салымды белгилегим келди. Бул жерде отурган менин эжекелерим отурат. Ушул жерге тилекке каршы бүгүн жол жабылып калып, эки эжекем өтө албай калып, келе албай калды. Айылда окуткан. Атак бул жерде ошол биринчи англис тамгасын билбей мен Ош мамлекеттик университетине келгенде дагы отчислениеге кетирбей алып калган
Галина Калина өзі келіп отырады, аябай разымын. Камил Базылович отырады, бізге шықпер көмек қылған. Андан кейін біз ошол жөнөкөй болып Жалал Абад мамлекеттик университетине келген мезгилде дагы кайсы жакка эмне кылыш керек, даже включая айлык акыларды каяка жумшаш керек деп советтерин берип жүргөн Зейнеп эжекелер отурат, Нурбаш Мелибаевич отурат. Ушул сыяктуу адамдарга таасир этип койду да. Ошол эле учурда жанагы жиптин эме деп коет го, аркан узарыш керек, булак барып дарыя болуш керек деген сыяктуу ушул жерде менден таасир алган ушул жаштарды дагы чакырдык эле. Ошол үчүн бүгүнкү күндө көбүнчө баягыдай той тамаша кылбастан ушул адамдык баалуулуктар. Себеби мен айылдан кеткен мезгилде бир эле сумкам менен кеттим эле. Ошол баардык байлык, баардык менин баалуулуктарымдын баардыгы үй бүлөмдөн сырткары ушул баардыгы көбүнчө саналаштар ушул жерде отурасыздар. Бир бата кылалы, Кыргызда дайыма бата менен жүрөбүз. Омин. Кеңеш, не тілесең тілең қабыл болсын. Башбүтін болырсен ойнап күліп жүре бер. Құдайым үйіңе құт береке дөөлөт кетпесін. Дайыма ушул Кыргыз жалп эле адамзатына кандай жакшы нерселерди буйрса ошо сенде болсун. Мына апаң сенин 4 күн көрпү болуп, ат батасын берип, жакшы тилек максаттарын айтып, дайыма бактылуу бардылыкта өмүр сүрсүн. Кыргыз элибизде ушу тынчылык, бейпилдик, токчулук, молчулук болсун. Ушул үй бүлөң менен Алла Таалам жаман көздөн, жаман сөздөн, карандай дооматтан, бөөдө ысыктан сактасын. Ана жана 6 уул кызың ушул атылман, чыгаан, ийгиликтүү, бактылуу, өзүңө, үйүңдө, эл журтка кайрымдуу кыздар болуп чоңойсун. Амин.